саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен Толгонай. Бүгүнкү видеодо сиздерден абдан көп келген суроого жооп берүүнү туура көрдүк. Ал суроо мындайча: Польшага тил билбей барсам болобу? Жана эгерде тил билбей барсам кандай жумуштарды иштей алам? Негизи эле Польшада кандай тил колдонулат? Ушундай суроолор көп келет. Анда эмесе ушул суроо сизге да кызыктуу болсо, анда видеону толугу менен көрүп, видеону көрүп бүткөндөн кийин албетте каналга жазылып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, ошондой эле лайк басканды унутпаңыз. Канчалык сиздерден көбүрөөк ушундай суроолор келип, комментарийлер келип турса, бизге ошончолук көбүрөөк мотивация болот кийинки видеолорду тартканга. Анда эмесе сөздү баштайын. Биринчи эле Польша тууралуу кыскача маалымат бере кетсем. Польшанын мамлекеттик тили бул поляк тили. Кыргызстанда көп адамдар ойлойт экен, Польшада орус тили колдонулат, эч кандай башка тилди үйрөнүп кереги жок деп. Тилекке каршы андай эмес. Польшада бардык жерде, кайсы жерге барбаңыз, дүкөнгө болобу, базарга болобу, же мамлекеттик ишканаларга болобу, кайсы жерге барбаңыз, бардык жерде поляк тили колдонулат жана ошондой эле англис тили. Мисалы, улуу мундагы адамдар кичине орус тилин билип, орус тилин түшүнүшөт. Анткени мурдараак мектептерде орус тилин окуу сөзсүз түрдө окутулчу экен, ошондуктан алар орус тилин азыраак билишет. Ал эми жаш муундагылар, жаштар такыр билишпейт орус тилин, жана орус тилине кызыккан адамдар абдан аз. Ошондуктан алар көп учурда башка тилди үйрөнгөнгө аракет жасашат экен. Польшада мектептерде англис жана немец тилине көбүнчө басым жасалат экен. Ошондуктан алар англис тилин көбүрөөк каалашат жана англис тилинде сүйлөшөт. Ошондуктан эгерде сиз Польшага келип, көчөдөн болобу же кайсы бир жерден жардам сурап бир нерсе кылгыңыз келсе, анда англис тилинде кайрылсаңыз жакшы болот. Же эч эле болбагаса анда орусча сүйлөсөңүз да кичине жооп бериши мүмкүн. Бирок орус тили кичине азыраак колдонулат. Эми Польшага негизи поляк тилин билбей келсем болобу, жана англис тилин дагы билбейм, негизи эле барып кандай жумуштарда иштесем болот деп көп жазышат да. Мен азыр бүт жолдорун айтып берем сиздерге. Кандай кылып келсеңиздер болот, кандай жолдору бар, кандай жумуштарга иштесеңиздер болот. Анан ушул суроолордун баарын айтып, ушул суроолорго баарын жооп бергенден кийин өзүңүз жыйынтык чыгарасыз. Мага поляк тили же англис тили керек бекен Польшага барып иштегенге, же тил билбей эле барып кыргыз тили менен эле барып иштей берсем болобу деген суроого өзүңүз жооп аласыз. Негизи Польшага жумушка келүү үчүн эки вариант бар. Биринчи вариант бул интернет аркылуу өзүңүз жумуш издөө. Азыр интернетте баарыбыз билебиз, бүт нерсе доступный, баарын караса болот, баарын алса болот, каалаган адамга кат жазса болот, каалаган адамга чалса болот. Ошондуктан сиз интернет аркылуу өзүңүз каалаган жумушту издеп, анан ал жумушка берип жаткан адамга кайрылсаңыз болот. Мен ушундай Кыргызстандан болом, бирок мен мындай тилдерди билем, же мен IT тармагында абдан күчтүмүн, же дагы башка нерселерди айтып, мен ошол сиз берип жаткан жумушка кызыктар элем. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мага бүт документтерди жасатып берсеңиз, мен Польшага барып иштейт элем деп, ошентип түз кайрылсаңыз болот. Жумуш берип жаткан адамга же фирмага. Анан ал адам албетте же фирма сизди жактырып, сиз ооба бул жака келип иштесеңиз бизге жакшы болот эле деп чечим чыгарса, анда сөзсүз түрдө сизге бүт керектүү документтерди жасатып берет. Ал документтер менен анан сиз барып консульствого болобу, посольствого болобу барып виза жасатасыз. Анан виза жасаткандан кийин анан келип иштей берсеңиз болот. Экинчи вариант бул: эгерде жок, мен интернет аркылуу эч кандай жумуш издей албайм, ал меники эмес, мага бирөөнүн жардамы керек десеңиз, анда сиз ортомчу фирмаларга кайрылсаңыз болот. Мисалы, Бишкек шаарында деле бар ушундай фирмалар, бирок мен азыр бул фирма жакшы же бул фирма жаман деп эч бир фирманы, агентствону мактап же реклама кылып же жамандабайм. Анткени ал өзүңүздүн көз каранды. Сиз фирмага барып жатканда сөзсүз түрдө ошол фирманы жакшылап бүт текшерип, окуп, алар легалдуу иштейт бекен, кандай жумуштарды сунушташат, жана
эгерде сиз мисалы акча төлөп туруп анан жумушка визаны ала албай калсаңыз, алар акчаны кайтарып береби жана башка дагы ушундай көптөгөн маалыматтарды алгандан кийин гана ошол адам менен контракт түзүп иштешиңиз, ал адамга акча төлөөңүз деп айтмакмын. Мен бир гана ушуну эскерте кетмекмин. Калганы өзүңүздөн көз каранды. Ошондой эле сиз ошол ортомчуга барып жатканда, ал ортомчулар сизге бүт нерсени айтып берет. Мисалы, сиз кандай жумушта иштей аласыз, Польшанын кайсы шаарына келесиз, канча саат иштейсиз, айлык акыңыз канча болот, деги эле келгенде кандай жерде жашайсыз, кайсы жерде иш ордуңуз кайсы жерде болот, ушул маалыматтын баарын алар сизге бериши керек алдын ала. Анан ошолорду билип, эгерде ошол условиялар сизге жакса, анда сиз ошол жумушка келип иштесеңиз болот. Менин билишимче, ушундай ортомчу фирмалар көп учурда тил талап кылбайт, же поляк тили болобу, же англис тили болобу талап кылбайт. Жөн гана сиз ошо иштегенге даяр болушуңуз керек. Анан жөнөтө беришет, эгерде сиз ошо иштегенге даярмын деп, ошо алар каалаган акчаны төлөп берип, жана виза алып алсаңыз, анда алар сизди жумушка жөнөтө берет. Көп адамдарга жакпайт экен ушундай ортомчу агентстволор акча алат депчи. Менин оюм мындай да, эгерде сиз өз алдынча жумуш издөөнү каалабай жатсаңыз, ал адам сизге жумуш издеп берип атат. Ал сиздин ордуңузга канча деген документтерди толтурат, канча деген жумуш жасайт. Ошон үчүн ал адам агентстволор, ортомчулар акча алганга акысы бар деп мен жеке ойлойм. Анан ошол сиз аткарган жумуштарды баардыгы үчүн ошол акча сурайт. Ар бир агентство ар кандай сурайт. Ошон үчүн мен азыр бул ортомчуга кайрылсаңыз мынча сом болот, же тиги ортомчуга кайрылсаңыз мынча сом болот деп айтпайм. Анткени ар бир агентство өзү ар кандай тариф коет экен. Анан көрдүңүзбү, эгерде сиз Польшага келүү үчүн сиз уже алдын ала билесиз. Сиз Польшага эмне үчүн келесиз, эмне жумуш аткарасыз, жана канча жүрүп кетесиз бул жакта, айлык акыңыз канча болот, ушунун баары белгилүү. Анткени мисалы Россия, Казакстан же Кыргызстанга жакын жайгашкан башка мамлекеттерге салыштырмалуу Польшага виза жок, кире албайсыз тилекке каршы. Сөзсүз түрдө виза болуш керек. Өзүңүз каалаган учурда эле мен Польшага кеттим, барып иштеп келейин деп кетип кала албайсыз. Сөзсүз түрдө виза болуш керек. Ал эми визаны алуу үчүн сөзсүз түрдө эмне болуш керек? Себеп болуш керек. Сиз эмне үчүн бул жакка келип атасыз? Канча жүрөсүз бул жакта? Ошонун баары виза алуу үчүн ушул маалыматтардын баары керек болот. Жана дагы бир унтелекти айтып коеюн. Сиз ортомчуларга кайрылып жатканда сөзсүз түрдө мындай суроолорго жооп издешиңиз керек. Айлык акыңыз канча болот? Канча саат иштейсиз? Страховкаңыз болобу? Келгенде жатакананы алар өзүлөрү бере алышабы, сунуштайбы? Сунуштабаса квартира тапканга жардам бере алабы? Эгерде ал жатакананы өзүлөрү берсе, канча акча төлөйсүздөр? Ал ошол жатаканага төлөгөн акчаны айлык акыдан кемитип алабы, же кийин өзүңүз төлөшүңүз керек болобу? Ушул кылып ушундай баардык нюанстарды, баардык майда кичинекей суроо болсо дагы бүт баарын жакшылап сүйлөшүп, жакшылап тактап алгандан кийин гана ошондой агентстволорго, ортомчуларга кайрылыңыздар. Жөн гана барып жумуш берет экен, мени Польшага жөнөтөт экен, анан айлык акы мынча доллар болот экен деп эле сүйүнүп, кол коюп, акчаны берип коюп, анан кийин өкүнүп калбаңыз да. Ошондуктан баардык ар бир суроого так жооп берип, жооп алгандан кийин гана контракт түзүп иштешиңиз ошондой ортомчу агентстволор менен. Дагы үчүнчү вариант болот. Бул үчүнчү вариант Польшага келген студенттер, уже Польшага келип алгандан кийин студенттер жумуш издеп башташат. Алар дагы бул жерден дагы бир нерсе. Сиз Польшага студент болуп келүү үчүн сиз уже тил билесиз. Польшага келдизби окууга? Демек сиз тил билесиз. Англис тилин билесиз же поляк тилин билесиз. Эгер эки тилди билбесеңиз, анда сиз жөн гана Польшага окууга келе албайсыз. Ал окууга келип анан тил билбей эле окуп кетем деген да кыйыныраак болот. Эгерде сиз чындыгында окуйм деп келсеңиз, анда Польшага сөзсүз тил билип анан келишиңиз керек. Ал тил билгенден кийин
сиз каалаган жумушуңузга барып иштей бересиз. Польшадагы ар бир студент кайсы жактын жараны болот, казакстандык болобу, россияныкы болобу же кыргызстандыкы болобу, эч кандай айырмасы жок. Сиз эч кандай разрешение на работу жок эле өзүңүз каалаган жумушка барып иштей бересиз. Сизди эч ким ограничение кылбайт, эч ким текшербейт, жөн гана өзүңүз барып иштей бересиз. Ал тууралуу дагы видео тартылган, бул жерден азыр чыгат. Ошол Польшада окуунун артыкчылыктары тууралуу да видео тартканбыз. Ошол видеону көрүп көбүрөөк маалымат алсаңыз болот. Мынакей баарын жыйынтыктап келгенде сизге баары уже белгилүү болуп калды. Демек мындай: сиз Польшага келе жатып, сиз уже билесиз кандай жумушта иштейсиз, кайсы жерде иштейсиз, канча айлык акы аласыз, ошонун баары сизге белгилүү. Эгерде сиз эч эле тил билбей эле жөн эле Польшага өзүм келип калам, анан бул жактан жумуш издейм деп жатсаңыз жаңылышасыз. Анткени сөзсүз түрдө Польшага келүү үчүн сөзсүз түрдө виза талап кылынат. Виза алуу үчүн жана мен айтып кеткен документтердин баары керек болот. Жумушка чакырган, жумуш менен түзүлгөн контракт, страховкасы бар деген маалымат жана ушул сыяктуу баардык документтер керек болот дагы. Анан ошол документтердин тапшырып, анан сиз виза аласыз. Демек, дагы бир жолу сиз Польшага келердин алдында уже өзүңүзгө бүт суроолорго жооп берип анан келесиз. Кандай жерде иштейсиз, дагы бир жолу кайталам, канча айлык акы аласыз жана ушундай. Мен сиздер берген суроого жооп бердим деп ойлойм, ишенейин. Эгерде дагы бир кандайдыр бир маселелер каралбай калса, бир мүмкүн суроолорго жооп бербей калсам, анда алдына жазыңыздар, комментарийге жазып, кандай суроолор кызыктырат, сөзсүз түрдө жооп бергенге аракет жасайм. Ошондой эле бул видеого лайк басып, дагы бир жолу айта кетейин. Анан кийинки видеолорду көрүп туруңуздар. Көрүшкөнчө.